Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ulu hurmatlı Müslüman bir tuğandarım. Allah'ım bugünkü günümüzde da жақшылығыбызға, dünya ahiretimizin baqtılığımızға жазған болсын. Күнөөлөрүбүздү кечирсин. Аллах Таалам баарыбызды пайдасыз илимден, Алладан коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болгон дуадан баарыбызды сактаган болсун. Бүгүнкү биздин жолугушуубуздун негизги темасы үй бүлөлүк маселе туурасында болмокчу. Үй бүлө деген билесиздер, бул эң негизги жашоодогу орчундуу болгон, өмүрүбүздүн көп бөлүгү өтө турган, жашообузга көз каранды болгон маселелердин бири. Алымдарыбыз айткан, никеге байланыштуу. Үй бүлө деген никеден улам келип чыгып атпайбы? Нике дегенден максат ошо ким менен ким кимге баш кошо алат. Ким ким менен үйлөнүп, кимге турмушка чыга алат. Жана алардын кандай шарттары бар? Кайсы нерсенин негизинде баш кошулат? Нике кандай болуш керек? Никеден кийин кимдин кандай милдеттери, кимдин кандай акылары болот? Андан кийин болсо турмушта жашап атканда балалуу болгондон кийин эмне кылат? Ушунун баардыгы никеге байланыштуу өкүмдөр да, нике маселелери. Эмне үчүн нике маселелери баяндалат десе, никенин баяндалышынын максаты адам затыны сактап калуу үчүн. Адамды сакташ үчүн никеге буйрулган да. Никенин өкүмү сакталбаса, адамдын заты дагы, сыпаты дагы бузулат. Майыптар төрөлүп баштайт. Ички дүйнөсү бузуку болгон, ташбор болгон, чындыкты кабыл кыла албаган, мээримин төгө албаган, туураны түшүнбөгөн, акты кара деп, караны ак деген адамдар пайда болуп баштайт. Адамдын заты дагы, адамдын сыпаты да бузулат. Эгерде никенин өкүмдөрү сакталбаса, никесиз эле адам төрөлүп баштай турган болсо. Демек, нике менен адам баласыны биз сактап калат экенбиз, урматтуу туугандарым. Ал эми никени кантип сактап калса болот деген маселе бар да. Никени кантип сактап калыш керек? Бүгүнкү күндө мисалы дүйнөлүк статистиканы карай турган болсок, анда баш кошкондорго караганда ажырашуулар көп болуп жатпайбы? Эми кантип никени сактап калабыз десе, алымдар айтат, эмне кылалы? Аны үчүн дайыма сулуу болуп жүрүш керекпи? Ден соолуктуу болуп жүрүш керекпи? Же дайыма бай болуп жүрүш керекпи? Эмне кылсак сиз менен биз никебизди сактап калабыз? Бак, орус тилинде айтканда красота спасет мир дегендей, дайыма сулуу болуп жүрсөк канабы? Жок, балким алымдар айтат, нике сакталыш үчүн Аллах, сиз менен биздин жараткан зат Аллах Таала, ар бир адам өзүнүн кулк мүнөзүнү оңдоого буйруган экен. Эгерде сиз менен биздин кулк мүнөзүбүз оңоло турган болсо, баскан турганыбыз оңоло турган болсо, адамдар менен болгон мамилебиз оңоло турган болсо, мына ошондо никенин жылуулугу, үй бүлөлүк институттун бекемделүүсү адамдын бири-бирине кылып аткан мамилесине көз каранды болуп калат экен, туугандарым. Ошондон келиңиздер, иншалла, бул жакта азыр сиз менен биз токтолуп кетели. Хукуку заужа, аялдын кандай акылары бар күйөөсүнүн мойнунда, жана күйөөнүн кандай акылары бар аялынын жоопкерчилигинде, ошого бир аз токтолуп кетсек деп чечтик. Демек, урматтуу туугандарым, эмне болду? Никени сакташ үчүн адеп, ахлак, кулк мүнөз зарыл дедик. Ал эми кулк мүнөздү кантип сактайбыз десе, алымдар айтат, кулк мүнөздү сакташ үчүн Кудай Таалам тилге буйруган, тил оңолуш керек. Тил оңолмоюнча, тил өзүнүн функциясына келип, өз багытында туура иштемейинче адамдын кулк мүнөзү оңолушу мүмкүн эмес экен да. Биринчи тилге буйрулган экен. Бир китепте жазылган, адеп, ахлактуулуктун биринчи тепкичи 3 нерседен башталат. Сүйлөгөндө жылмайып сүйлөңүз, жагымдуу тон менен сүйлөңүз, жана сөздү терип сүйлөңүз. Азирети Умар айткандай, ага Алла разы болсун, кылыч кетирген, жеткирген жаракаттар бүтүп кетет, бирок тил жеткирген жаракат бүтпөй калат дейт да. Жүрөк бир сына турган болсо, көңүл бир муздай турган болсо, урматтуу туугандарым, ал нерсени кайра толуктоо үчүн, кайра өз жандандырып, өз учуруна алып келүү үчүн, ар жаракатты айыктыруу үчүн көптөгөн жылдар өтүп кетет экен, бирок ал жаракат дагы эле калып кетүүсү мүмкүн да. Ошондон иншалла тилди оңдой турган болсо, кулк мүнөз оңолот.
кулк мүнөз оңоло турган болсо, адамдын мамилеси сакталат. Мамиле сакталып, неке өкүмү сактала турган болсо, адам сакталып калат экен. Адам сакталып, ыймандуу жакшы адамдар болсо, бүткүл алам ошо менен сак, аман болуп турат туугандар. Келиңиздер иншалла анда эмесе сабагыбызга өтсөк. Хукуку заужа. Хукуку заужа. Биринчи эки нерсени жакшылап түшүнүп алалы. İslam dininde, Kur'an jana hadiste Ulu Allah Taala jana Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din körsetmölөрүn iki nersege жыйынтыктап чогултсак болот. Birinci, ар bir adamdın başkalarındagы болгон акылары баяндалган. Акыбыз, биздин акыбыз, укугубуз, биз ошону талап кылсак болот деген сымал. Экинчи, ар bir adamdın başkalardın алдындагы жоопкерчилиги, милдеттери айтылган. Биз эмне нерсеге жооптуубуз? Кайсыл учурда кимдин алдында кандай деңгээлде биздин милдеттерибиз бар, ошо нерсе айтылат. Экөө тең Кур'ан хадисте эң мыкты деңгээлде, толук деңгээлде кыяматка чейин келе турган ар bir адамзаттын ар bir жашоо шартына жооп бере турган деңгээлде баяндалган. Бирок жашоону өткөзүп жатканда ислам дини акыны талап кылып жашоодон тоскон. Ушуну жакшынап түшүнүп алсак, жашообуз өтө жеңил демек. Укукту талап кылуудан тоскон, бул ислам дини эмес, бул динсиздик. Биз болгону бир аз бирдекен үйрөнүп алып эле өзүнүн акыбызды талап кыла берет экенбиз да. Укукту талап кылуудан ислам дини тоскон. Ал дегени мисалы эркек киши аялдан өзүнүн акысыны талап кылат. Үйгө кирип келип эле эмнеге тазалаган эмессиң? Эмнеге тамак дагы эле даяр эмес? Эмнеге? Аял киши деле өзүнүкүн талап кылат, акысын. Көрүп жатасыз, тигилер кантип жашап жатат. Айтпадыңыз беле, мындай кылабыз деп, шаарда жашайбыз дебедиңиз беле? Сиз ушундай бир асал айын мындай өтөт дебедиңиз беле? Махырга мындай убада бербедиңиз беле? Өзүнүн акыны талап кыла берүү, бул урматтуу туугандарым, бул динсиздик, ислам дини буга жолдомо берген эмес. Эмне үчүн ар bir адамдын акысы баяндалат десе, укуктардын баяндалуусунун себеби сот процесси жүрүп кетсе, эгерде иш сотко ашып кетип, казынын алдына келип, талап кылынып калса, доолонуп калган учурда ар bir адамдын өз акысыны алып берүү үчүн баяндалган, бирок жашоодо акыны талап кылууга шарият өкүм берген эмес, буйруган эмес. Ушул сиз менен биздин күнүмдүк жашоодогу келишпестик, ызычуулардын көпчүлүгүнүн себеби ушундан келип чыгат. Кайната кайнене келинине наразы, күйөө баласына наразы, себеби өзүнүн акысыны талап кылат. Эмне мага кызмат кылбай атат, эмне мени тигинтпей атат, антпей атат, өзүнүн акысын талап кылат. Келин кайната кайненесине наразы. Мени адам катары көрбөйт, кул катары мени иштетет. Деп өзүнүн акысын ала албай, ал кыйналып жүрөт. İslam dini укуктарды талап кылганга буйруган эмес. İslam dini ар bir адам жараткан жана жаралгандардын алдындагы өз милдетин аткарууга буйруган. Милдетти аткарыңыз, өзүңүздүн акыңызды талап кылбастан. Жөн эле акыңызды эмес, балким İslam dini рахматты да талап кылбаңыз. Сизге ыраазычылык деле билдирбесин, сообун Алланын алдында алыңыз. Бирок ар bir адамдын акысыны бериңиз, өзүңүздүн милдетиңизди аткарыңыз. Ар bir адам өз милдетини аткарууда ошонун аркасынан укуктардын сакталуусу бар. Милдет аткаруунун ичинде укуктардын сакталуусу бар. Себеби мисалы мен өз милдетимди аткарсам, ата-энемдин алдында, аял бала чакамдын алдында, кошуна өкмөттүн алдында, Алланын алдында өз милдетимди аткарып жаткан болсом, демек алардын акыларын берип жатамын деген сөз. Демек ата-энемдин акысын берип жатам, аял бала чакамдын акысын берип жатам, бир тууган дос кошуналарымдын акысыны берип жатамын, эгер милдеттеримди аткарып жүргөн болсом. Жана мен өз милдетимди аткарып алардын акысын бергендик себептен ата-энемдин алдында мен чыныгы баламын, аялымдын алдында чыныгы күйөөмүн, жана бала чакамдын алдында чыныгы атамын, кошуналардын алдында чыныгы кошунамын, эми менин деле акым өзү эле берилип баштайт. Укуктардын сакталуусу милдетти аткаруунун ичине коюлган. Бүгүн күндө сиз менен биз өз милдетибизди аткарбайбыз да,
өзүбүздүн акыбызды талап кылып, нааразы болуп, ар кимге ар кандай арызды айтууну үйрөнүп алганбыз да. Андай болуп атат, тигиндей болуп атат деп элечи. Жок, урматтуу туугандарым, сиз менен биз жашоодо биринчи милдеттерибизди аткаралы. Милдет. Ошонун ичинде толук бактылуулук бар. Жашооңуздун бейишке айлануусу бар. Пакистанда ушундай бир чоң бир алым бар эле, устазыбыздын устаздары болуп кетет. Ушунчалык динге бекем карманган. Аялы мисалы оң жагында отурат. Аялынын аркы жагында өзү муктаж болгон бир нерсе турат, мисалы китеп, башка нерсе. Ошол аялын айтпачу экен, ошо китепти алып берип кой депчи. Өзү туруп басып барып алчу экен. Себеби аялынын милдети эмес, өзүнүн милдети. Өзүнүн керектүү нерсесин, буюмун өзү туруп алчу экен да. Ошондон урматтуу туугандарым, келиңиздер, биринчиден баардыгыбызды өз милдетибизди аткарууга чакырабыз. Болбосо көбүнчө кандай, мисалы мен азыр бул жакта биринчи окуп баштаймын, эмнени айтып баштаймын? Эркектин жоопкерчилиги аялдардын акысы деп милдет окуп баштаймын да. Буну укканда аял киши угуп алат экен да, угуп алып туруп, охо, мына менин күйөөм мага ушундай кылыш керек экен. Ал мага кылбай атыптыр деп, ошону талап кылып баштайт да. Сен менин жоопкерчилигимди аткарбай атасың депчи. Ушундай динди ушундай түшүнүп алганбыз да, өзүбүзгө ылайыкташтырыпчы, өзүбүздүкүн талап кыла беребиз да. Жок, бул мен азыр окуй турган нерсе биринчи. Бул эркектерге тийиштүү, бул аялдарга тийиштүү эмес. Эркектер кылсын, сиз ошону аткарыңыз. Аялдардын милдети бар, аялдар милдетин аткарсын, эркектен өзүнүн акысына талап кылбайчы. Түшүнүп атабыз да. Бир жолу мисалы бир жаш жигит менен эки бала урушуп кетти да. Бири агасы, бири иниси, бири чоң, бири жаш. Эки урушуп кетти бири-бири мененчи. Анан казынын алдына келди. Маселени чечиш үчүн эмне болуп кетти, эми ушуну чечип бериңиз деп. Анан казы сот сурап калды улуусунан. Сен эмне үчүн кичүүнү урдуң? Иниңди эмнеге сен урдуң десе, ал айтты, пайгамбарыбыз айтпады беле? Улууларды урматташ керек деп. Эмнеге бул мени урматтабай жатат деди да. Анан кичүүсүнө кайрылды. Ай, сен кичүү болуп туруп эмнеге агаңа кол көтөрөсүң? Десе, ал айтты, пайгамбарыбыз айтпады беле? Кичүүлөрдү ыззатташ керек деп. Эмнеге бул мени ыззаттабай жатат деди. Экөөнүн тең далили бар да. Экөө тең хадисти карманган. Бирок өзүнө тийишсиз болгон хадисти карманып алган да. Анан кайрылып туруп казы эмне деди? Улууга кайрылып туруп айтты, ай, силер диниңерди алмаштырып алыпсыңар деди. Улуусуна кайрылып, сенин диниң болчу. Кичүүнү ыззатташ керек деген сенин диниң болчу. Сен бул учурда кичүү менен мамиле кылып атканда, улууну урматташ керек деген сенин диниң эмес. Сенин диниң кичүүнү ыззатташ керек деген, сен буну ыззатташ керек элең. Кичүүсүнө кайрылып туруп айтты, сенин диниң болчу улууну урматташ керек деген. Сен өзүңкүн талап кылып атасың, кичүүнү ыззатташ керек, эмнеге бул мени сыйлап айтат деп. Жок, сен улууну урматташ деген сенин диниң болчу деди. Силер диниңерди алмаштырып алыпсыңар деди да. Түшүнүп атабыз да туугандарым. Ошондон көп кемчилик кетип атат биздечи. Исламдын маалыматтарыны чокуп алабыз. Анан кийин башкалардагы болгон милдеттерди биздин алдыбызда кимдин кандай милдети бар, ким эмне кылып бериш керек бизгечи, биздин акыларыбыз. Анан ошону талап кыла беребиз, бул кылбай атат депчи. Бирок өзүбүз алардын акысыны берип жатабызбы? Өзүбүз өз милдетибизди алардын алдында аткарып жатабызбы? Буга көңүл бурбай койдук да. Милдеттерди аткаралы иншалла. Өз милдетибизди аткарсак, мына ошонун ичинде рахат, бактылуу жашоо бар, урматтуу туугандарым. Келиңиздер, анда эмесе азыр сиз менен биз хукуку завжа, аялдын акылары эркектин күйөөсүнүн жоопкерчилигиндеги болгон, ошо күйөөсүнүн милдети аялдын алдында ошо темага токтолмокчубуз. Демек, ислам дининде күйөөсүнүн мойнунда, аялынын алдында көптөгөн акылары бар, милдеттери бар. Биринчиден ал-махру, биринчи ага махр бериш керекпиз, махр. Махр дегенди биз мисалы азыр кыргыз тилинде калын деп иштетип жүрөбүз. Калын деп иштетип калганбыз. Бул балким башталышы ошол эле негизде болгондур, бирок кийин барып азыркы учурларда толук эле бул ата энеге берилип туруп, бирок кыздын ал жерде эч кандай өлүшү жок катары көрүнүп калган, бул туура эмес. Эгерде махырды ушундай деп түшүнө турган болсок, махыр бул кыз баланын, ошо келиндин, турмушка чыгып жаткан кыздын өзүнүн калыс, өзүнүн гана акысы болот, ага эч кимдин тиешеси жок, ал өз көңүлү менен бирөөгө бермейинче. Ошо кызга бере турган күйөөнүн мойнундагы биринчи жоопкерчилик, үйлөнөм деп жаткандан кийин, бир кызды өзүнө турмушка алам деп жаткандан кийин, демек ошол кызга
келинге бере турган күйөөсүнүн биринчи милдети ага махыр бериш керек экен, махыр. Бул махыр деген Аллах Таала ислам дининде күйөөсүнүн жоопкерчилигинде ошо келишим, нике келишими болуп жаткан учурда сөзсүз аталып, келишилип, же болбосо андан мурун келишилип ала турган бир өлчөм болуп эсептелет. Уну аял менен экөө келишип алат. Жана кечиктирсе деле болот. Демек махырды эмне кылат экенбиз? Нике болгонго чейин сүйлөшүп алыш керек экенбиз. Бул аялдын акысы. Ошо келин канча талап кылса өзү талап кыла алат. Ошого жараша разы, наразы болуп отуруп, келишим түзүп, никеге чейин бул махыр маселеси бүтүш керек экен. Көп адамдар нике кыйдырып бериңиз молдеке деп дешет да, анан келип алып махырды сүйлөштүңөрбү десең билбейт. Махыр эмне дейт? Калыңбы сүйлөшүп келдик дейт. Махыр никеге чейин болуш керек. Никеге чейин сүйлөшүп алыш керек. Эмне? Жана бул нактагы же карызга дагы боло берет. Карызга сүйлөшсөк деле болот. Мындайча айтканда, акча түрүндө деле, буюм түрүндө деле боло берет. Мисалы кээ бирлер айтып калат, мүмкүнчүлүк болсо, Кудайым буйруса, качан бир келишип бай болуп калса, мен сөзсүз буну бир умрага алып барып келем деп коет. Же кээ бирлер сүйлөшөт, мисалы, мен буга ушундай бирдеке алып берем. Жакшы тагынчак мончок алып берем, шура алып беремин, көйнөк алып беремин деген сыяктуу ушундай сөздөр болот да. Же болсом акчалай түрүндө беремин деп, нак берем же кийим беремин, толугуну кечиктирип берем же кээ бир бөлүгүнү азыр берип, кээ бир бөлүгүнө кийин карыз беремин деп ушинтип махырды биринчи сүйлөшүп алыш керек нике кыйылганга чейин. Нике кыйылып кетсе, махыр сүйлөшүлбөй, махыр мисил деп коет, анда анын маселеси башкачараак болуп кетет. Азыр айтылат Кудайым буйруса. Махыр бул үйлөнүп жаткан учурдагы, нике кыйылып жаткан учурдагы лазым болгон маселелерден. Бирок никенин дурус болуусуна шарт катары, шарт иретинде кабыл кылынбайт, балки махыр аталбай калган болсо дагы нике жүрүп кете берет. Эгерде махырды сүйлөшкөн эмессиз, анан нике кыйылып кетти, нике кыйган адам деле сизден сурабай калды махыр боюнча, ошо менен нике кыйылып өтүп кеткен болсо, анда эмне болуп калат экен? Нике дурус боло берет. Нике дурус болот. Бирок ал учурда аял кишиге күйөөнүн мойнундагы жоопкерчилик болуп калат, ошо махыр мисил берилсин дейт. Махыр мисил дегени ошол аялдын, келиндин, турмушка чыгып аткан кыздын, келиндин ошо жакын туугандары, мисалы өзүнүн атасынын, эже карындаштарын, кыздарын, канчага турмушка чыгып аткан болсо, ошолдой махыр уже автоматтык түрдө өзү эле белгиленип калат. Болду, ошончо махырды эми бериш керек болуп калат. Түшүнүктүү болду, Демек, аяттарда, хадистерде бул махыр туурасында көптөгөн көрсөтмөлөр бар. Мисалы Кур'ан-ы Каримде Ниса сүрөсүнүн 4-аятына токтой турган болсок, "Бa'да астаиду биллахи минаш-шейтанир ражим ва атун нисаа садуқатихинна нихла fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Алла айтып атат, аялдарга садуқат, алардын махырыны белек иретинде бергиле. Эгерде ал аялдар силердин пайдаңарга махырдын кайсы бир бөлүгүнү өздөрүнүн толук көңүлү менен силерге адал деп силерге берген болсо, силерге ыра көргөн болсо, анда аны силер көңүлдүү жесеңер болот дейт. Жей бергиле дейт. Демек бул жерде эмне маселе болуп атат? Махыр берилиш керек экен биринчиден. Аялдарга махырды бергиле деп Аллах Таала буйруп жатат. Бул аялдын акысы, күйөөнүн мойнундагы милдет, сөзсүз махыр берилиш керек. Эгерде махыр сүйлөшүлбөй эле өтүп кеткендер болсо, махыр сүйлөшүп берип коюңуздар. Махыр мисил берип коюңуздар. Нике кыйылып калган, махырды сүйлөшкөн эмессиздер. Мурда никелер кыйылып кеткен. Махырыны берип коюш керек болот. Аялдын акысы кыяматта сурайт, бериш керек болчуң экен, эмнеге бербедиң деп. Мындай да туугандарым, бул дүйнөдө надандык бар. Бул дүйнөдө кээде билбей калабыз. Мисалы, эгерде сиз аалым болсоңуз, аялыңыз аалым болбошу мүмкүн да, ал илимдүү, илимсиз болушу мүмкүн. Өзүнүн акысын билбейт да, дүйнөдө жашай берет унчукпастанчы. Сиз анын алдында милдетиңизди аткарып жатасызбы, аткарбай атасызбы, жашай берет. Бирок кыямат болуп калганда, алдында тозок оту көрүнүп калган учурда, ар бир адам өзүнүн эптеп тозоктон сактап бейишке кирип кетиштин акысы болуп калат да, анан
Кимде бунун милдеттери болгон болсо, ким аткарбай койгон болсо, ошо акылардын баардыгын анан талап кылып баштайт. Сен менин акымды бербесиң, сен менин акымды бербесиң деп анан ошодо жакалайт, беттен алат. Аты негизин алдында деле. Ошондон дин кандай мурдатан жашап келип жаткан болсоңуз, ошондой эле жашап кетери эмес. Балким ар кимдин кандай акылары бар билип туруп, ошо акыларды берип калыш керек да. Укукту алуу эмес, укукту берип кала турган дүйнө бул дүйнө. Ал эми ахирет акыларыбызды ала турган дүйнө. Ахиретте келет анан акысыны талап кылыпчы. Ошондуктан махыр эркектердин мойнундагы милдет, важип болуп эсептелинет, аялга бериш керек. Сүйлөшүп коюш керек. Аялдын өзүнүн акысы. Ага бериш керек. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху, улуу сахаба. Абдурахман ибн Ауф. Бул сахаба ушундай, машаалла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасын алган сахаба эле, содада берекенин дуасын алган да. Ушунчалык Кудай Таалам ага береке берип койду, дүйнөдөн өтүп кеткенден кийинки анын байлыгын эсептесе 3 миллиард 102 миллион динар, баягы алтын тыйын байлык калган экен да, дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин. Азыркы биздин сан менен эсептегенде 528.002 миллиард доллар экен да. Дүйнө жүзүндөгү эң бай адам азыр 190 миллиардтын ээси да. Ага караганда канча эси бунда көп байлык болуп атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасынын берекети менен. Бүгүнкү күндө ушундай дагы бир туура эмес түшүнүк болуп калган. Мусулман десе эле мусулман сөзсүз жупуну болуш керек, кембагал болуш керек, кичинекей үйдө акыркы маркадагы машинаны айдаган гана мусулман болуш керек. Алдыда жашаган адам мусулман болсо болбойт дегендей түшүнүк болуп калган. Яны мусулмандыктын толуктугу жөнөкөй болгондун ичинде депчи. Жок, мына чоң-чоң улуу адамдар деле, урматтуу туугандарым, дүйнөнү тейлеп, дүйнөнү башкарып жүргөн пайгамбарлар дагы болгон. Демек ушул Абдурахман ибн Ауф деген сахабаны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрүп калды. Анда зафарандын изи бар экен дейт да. Анан пайгамбар алейхиссалам ага айтты: "Майхам", яны майхам дегени махада деген сөз. Бул эмне деди да? Бул эмне? Бул из каяктан түшүп калды деди. Десе айтты: "О Аллахтын элчиси, мен үйлөндүм" деди. "Бир аялга мен үйлөндүм эле" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ага кайлуу айтты: "Ма астакдаха", сен ага махырга эмне бердиң деди. Ал айтты: "Мен алтындан бир наватчалык болгон салмактагы алтынды мен бердим" деди. Десе, бир яны баягы сөкчалык болгон, данек деп коебуз го. Ошо данекчелик болгон алтындын салмагыны ага махыр катары бердим деди. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Баракаллаху лак, аулим валау бишат", Алла сага да өз берекесин берген болсун, бир кой менен болсо деле жарыя кылып той кылып койгон деди. Бир кой болсо деле муздап элге билдирип кой. Той деген яни валима деп коет араб тилинде, ал дегени элдерге билдирүү, кабар жеткирүү. Важип. Никелешкенден кийин милдеттүү түрдө сиз менен биз той берип коюш керекпиз. Ал колдон келишинче да, канча колдон келсе ошончолук билдирип коюш керек. Эки адам ортодо никеси бар экендигин билсин. Жок дегенде кошуналарды чакырып койдуңуз же туугандарды, куда тарапты чакырып койдуңуз, колдон келишинче дастуркан жайып койдуңуз, чай башка нерсе, ошо менен билдирип коюш керек. Мына биздин никебиз бар экен деп пайгамбар алейхиссалам айтат. Алла өз берекесин берсин, бир кой менен болсо деле той кылып койгон деди. Билдирип койгон элдерге деди. Демек, ошондой эле бул жерден дагы бир маселе келип чыгат. Никелешип жаткан учурда, нике кыйылып жаткан учурда махырды атап коюу мустахаб болот. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн кыздарын жана кыздарын турмушка берип жатканда, өзү үйлөнүп жатканда махырды атап койчу. Эмне кайсы махыр менен никелешип жаткандыгын атайт эле да. Эмнеге бул мустахаб, эмне үчүн жакшы амал кылса сооптуу? Себеп дегенде, анткени бул талаш тартыштан таза болобуз да. Себеби андай дегенсиң, мындай дегенсиң нерсе болбойт. Эки тарап келди, нике кыйып атасыз, күбөлөр бар. Ошондо бир сурап койсо жакшы болот экен да. Махырга эмне сүйлөштүңөр деп. Анан ошо махырды атап койсок болду, талаш тартыш болбойт экен. Күбөлөрдүн алдында атап коебуз. Мына ушундай нерсе махыр болду. Колдон келсе бардыгын кагазга да түшүрүп койсо жакшы болот. Кудайым берсен бизде деле бул тартип кирет болуш керек. Атайын нике кыйгандарга сертификат берилип, ошонун ичинде бардык нике каттоо журналдары болуп, ушундай нерселер дагы ишке ашат. Азыр Кудайым буйрса муфтияттан бул баягы долбоорлор деле көтөрүлүп, бир канча жылдан бери каралып келатат.
Жана бул махырдын шариатта эмне үчүн махыр берилет? Бунун бир даанышмандуулугу себеп дегенде бул биринчиден эркек киши аялга бир белек берип атат да. Белек бергенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул белек берсеңер ортоңордо сүйүү мухаббат пайда болот деген. Демек бирдеке бердиңиз, ортодо дароо эле мухаббат, бир жакшы сезимден, ысык жылуу сезимден пайда болушуна себеп болот. Экинчиден аял киши табиятында негизи уялчак болот. Уялчак болуп турмушка чыгып аткандан кийин ал сөзсүз бир жаңы кийимдерге, өзгөчө бир тагынчактарга, өзгөчө бир жасана турган нерселерге муктаж болот. Себеби мурда өзү жалгыз эле кыз эле, эми күйөөсү менен болгондон кийин дини дагы бир аз кеңейет. Дин кеңейет дегени кандай? Эркектин алдында өзүнүн кандай алып жүрүү ислам маданияты бар. Эми ошого өтүш керек, аны үчүн жасаныш керек болот. Бир канча нерселерди сатып алыш керек. Жана ошондой эле жаңы үйгө келет. Ал жерде эми аял киши уялчак, кээ бир нерселерди айта албайт, өзүнө тийиштүү болгон. Ошондой үчүн шариатта аялдын өзүнүн капиталын карап койгон, өзүнө махыр берилсин дейт да. Турмушка чыгарда махыр берилсин, ошол өзүнүн зарычылыгына акырын иштетүүгө мүмкүнчүлүк болсун жаңы келинде дейт. Жана ошондой эле ислам дининде махырдын ченеми барбы деген суроого ченем имам Абу Ханифа рахматуллахи мазхабына ылайык эң азы ашараты дарахим. Акалыл махыр, махырдын эң азы 10 дирхамчалык. 10 дирхам дегенде азыркы эсеп менен менимче адашпасам 600-700 сом бекен, ошонун тегереги болуш керек. Эң азы ченели бар, ченелген. Көбүнүн чеги жок. Канча көп экен чек коюлган эмес, балким буну ошол кыз өзүнүн акысы, турмушка чыгып аткан кыз өзү акысына жараша талап кылып, жана үйлөнүп аткан тарап менен экөө сүйлөшүлүп ала турган келишим. Бирок, урматтуу туугандар, айтып кете турган нерсе, махырда баасын азайткан, жеңил кылган бул жакшы болуп эсептелет. Аны өтө кымбат кылып алуу, махырды ар бир кыздын махырын өтө кымбат айтып алуу бул макрух болуп саналат. Жагымсыз, аркасынан жаман нерселерди туудура турган амал болуп эсептелет. Себеби махыр мындай тоскоол болуп калбасын да, үйлөнүүдөн, турмушка чыгуудан тоскоолдукку жаратып калбасын. Абу Салма бин Абдуррахман радиаллаху ан, Айша радиаллаху анхадан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жубайынан сурап калды. Кам кана садақу Расулилlah. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берген махыры канча болду эле деди да. Пайгамбарыбыз канча махыр берген деди. Десе Айша энебиз айтты, пайгамбарыбыздын өздөрүнүн жубайларына, аялдарына берген махыры 12 уқия жана наштан ашпайт эле деди. Анан кайра сурады, наш эмне экендигин билесиңби деди. Наш дегени бул уқия, бул ошо өлчөм да. Уқиянын жарымы деди. Мындайча айтканда, бул 12 уқия жана жарым дегени бул 500 дирхамга дал келе эле турган өлчөм экен да. Мындайча айтканда өтө чоң кымбат эмес, 500 дирхам. Ошол учурда мисалы динар деп алтын тыйындар болгон, дирхам деп күмүш тыйындар болгон. Ошол күмүш тыйындардын 500-үнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөн экен, жубайларына, аялдарына ошо 500 дирхам пайгамбар алейхиссалам махрына берчү экен. Мына ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берген махры деле бул кымбат эмес экендиги билинди. Жана Азирети Умар радиаллаху анху дагы ошо махырды калынды өтө кымбат кылып салуудан катуу тосчу. Өзү амир болуп, башкаруучу болуп турган учурда. Жана айтат эле, мындай деп кайрылчу. Силер аялдарыңдын, кыздардын махрын көтөрүп салбагыла. Эгер ушул махырды кымбаттатуу, өзүңдүн кызыңа мисалы турмушка берип атасың, ошо кызыңдын махрын кымбаттатууну дүйнөдөгү сый, Алланын алдында такыбалык деп түшүнө турган болсоң, анда буга Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эң татыктуусу эле дейт да. Мындайча пайгамбарыбыз кымбат кылган эмес. Пайгамбарыбыз жөнөкөй эле махыр менен үйлөнгөндөн кийин, өз аялдарына жөнөкөй махыр бергенден кийин, пайгамбарыбыздан өтүп кеткен сый урмат же таква болуп кеттиңби, эмнеге анчалык кымбаттатып атасың дечү экен да. Махырды кымбаттатпагыла. Калынды өтө кымбаттатып салуу болбойт. Жеңил кылыш керек. Жеңил кылыш керек. Жана Азирет Омар радиаллаху анху сөзүн улап дагы мындай дейт эле. Ва инна ражула, адам киши дейт.
аялынын махрыны кымбат берип коет да, ошонун себебинен жүрөгүндө аялга болгон душмандык пайда болуп калат дейт. Наразы болуп калат дейт кээде. Капа болуп калат. Кийин учуру келгенде эскерип баштайт. Ошол байлык болгондо деген сыяктуу сөздөр чыгып баштайт. Сени сатып алдым дегендей сезимге келип калат. Эгерде махрыны кымбат берип кое турган болсо, калын өтө кымбат болуп кете турган болсо. Се урматтуу туугандарым, бул махрдын калынды кымбат кылып салуу көптөгөн аркасынан жамандыктарды алып келет да. Жамандыктарды туудурат. Биринчиден эмне болот? Үйлөнүү кыйын болуп калат. Байлар гана үйлөнүп алат. Үйлөнүп жаткандагы эки бири-бирини издеп аткан, мисалы, күйөө балада келинде кандай сыпаттарды карап туруп үйлөнүш керек эле, ошолорду толук карап үйлөнө албай калат. Себеби акча маселеси көп ойноп калат. Акчанын негизинде эле болуп калат. Анан үйлөнгөндөн кийин албетте бул кээ бирлер ойлойт экен да, мисалы, махрыны кымбат кылып койсок, калыныны кымбат тапсак, анда күйөө балам буга талак бербейт, буну сыйлап жашап калат, ажырашпайт, себеби кымбат калгандан кийин депчи. Жок, тетирисинче, урматтуу туугандар. Тетирисинче болот. Эки, сиздин кызыңыздын жана күйөө балаңыздын жакшы жашап, үй бүлөлүк институттун бузулуп кетпөсү, бул махрдын кымбаттыгына көз каранды эмес, ал деген алардын ортосундагы сүйүү, алардын адеп ахлак, ал сиз берген тарбият, анын кулк мүнөзүнүн оңдогонуңуз ошого байланыштуу нерсе. Мээримдүү, райымдуу, түшүнүктүү, токтоо, сабырдуу, шүгүрдүү, каниеттүү, жөнөкөй, уяттуу кылып кызыңызды тарбияласаңыз, мына ошо менен анан никеси бекем болот. Аны махрыны кымбат салсаңыз, Азирет Умар разияллаху айткандай, жүрөгүнө душмандык пайда кылып коет кээде дейт. Кызыңарга көп махр талап кылып койсоңор, калын талап кылып койсоңор, күйөө балаңардын жүрөгүндө кызыңарга каршы жүрөктө душмандыкты пайда кылып коет дейт. Демек, махр бул аял кишинин, жалгыз аялдын өзүнүн акысы экен. Аны каалагандай иштете алат. Жана ал махрды өзүнүн ата энеси дагы, кыздын ата энеси дагы жана жакын туугандарынан эч кимиси алууга акысы жок. Эгерде өзү ыраазычылыгы менен берген болсо, тыйбы нафс менен берген болсо, анда алса болот. Тыйбы нафс дегендин мааниси өз көңүлү менен деп биз которобуз. Бирок ушундай мисал берет. Кандай эне өзүнүн баласын тамак берип атканда, баласы наристеси тамак жесе кандай сүйүнөт да? Тамак жедирип алып туруп сүйүнөт, бергенине сүйүнөт. Мына ошондой сүйүнүү менен, өзүнүн көңүлү менен берген болсо махрыны, анан кийин анан иштетсе болот экен да. Анан дагы бир маселе, бир китептен окуп калган элек, күйөөсү аялына махрды берди, мисалы 50 000 сом берди махрга депчи. Анан ошол аялы бир канча бөлүгүн кайра күйөөсүнө белек кылып кайтарып берди. Бул сизге белек деп эле кайра кайтарып берди. Мисалы 20 000 сомду кайтарып берди. Анан ошол 20 000 сомду бул бизнеске салса, содага салса, капитал байлык кылып туруп содага салса, ошо эң берекелүү байлыктардын бири деп айтылыптыр да. Эң береке тарта турган байлыктардын бири ошо махрга берген, калынга бергенден кийин кайра аялы күйөөсүнө белек кылып берсе, ошону үй бүлөлүк содага сала турган болсо, ошол өтө берекелүү байлыктардан деп келиптир. Демек, калын боюнча кыскача ошондой түшүнүк. Экинчи, күйөөнүн милдети аялынын алдында. Кандай дагы милдети бар дегенде? Ан-нафака. Азыр кечиресиздер. Угулуп атат да. Экинчиси нафака. Ва хувал хакку сани мин хукуки заужа ала заужиха. Эркектин аялынын алдындагы милдеттеринин бири, экинчиси бул нафака болуп саналат. Нафака деген сөз каржылоо маселеси. Эркек киши аялыны каржылаш керек. Мисалы никеде айтып атпайлы? Палан уулу палан, мисалы Асан уулу болот, палан кызы паланды, ортоңуздардагы келишилген махрдын каршысына Куран жана хадистин негизинде никенин баардык шарттарын эске алуу менен толук өзүңүзгө кабыл кылдыңызбы? Десек эмне дейт? Кабыл кылдым деп айтат да. Кабыл кылдым дейт.
Ушул кабыл кылдым деген сөздүн маанилүүлүгүнө көбүнчө биз көңүл бурбай коет экенбиз да. Жеңил эле айтып коебуз да, кабыл кылдым деп эле болду депчи. Болду, напси кумарымды кандыра турган мүмкүнчүлүк болду деген түшүнүк менен эле кабыл кылдым деп коет экенбиз да. Нике деген урматтуу туугандарым, туура нике күнү өтө кубанычтын, сүйүнүчтүн күнү болот. Ошо менен биргеликте чоң жоопкерчиликтин деле күнү болот. Чоң бир жоопкерчилик бар. Ал жоопкерчилик кандай? Мисалы никеде эки эркек киши же бир эркек эки аял аз дегенде ошо күбө болуш керек. Сиздин никеңиз кыйылып жатканыначы. Ал күбөлөр кимдин алдында? Алланын алдында күбөбү? Жок, Алланын алдында эмес, кадаан деп коет. Эгерде талаш тартыш болуп кетсе, никеңерди далилдеш үчүн ошол адамдар соттун алдында күбө болуп бере алат да, казынын алдында. Ал эми бул жерде күбө ким болот? Ортомчу ким болот? Кабыл кылдым дегенде биз кимди күбө кылабыз? Аллахты күбө кылат экенбиз да. Аллах айтат экенбиз. Ал деген өтө чоң келишим дейт. Мисак гализ, мисакан гализа депчи. Өтө оор болгон келишим менен бири-бирибизди адал кылып атабыз да. Кандай келишим? О Аллах, о жараткан зат Аллах, сен күбө бол. Сен ортомчу бол. Сага сөз беремин. Мен ушул кызды кабыл кылдым. Бунун дүйнөсүнө, ден соолугу, тамак ашы, кийим кечеси, дары дармеги, жашата турган жери мен жоопкерчиликтүүмүн. Бүгүндөн баштап болду, ата-энеси жооп бербейт, мен жооп беремин. Bunun көңүлү менин көңүлүм. Bunun аброю менин аброюм. Бул кыздын ден соолугу менин ден соолугум. Бул кыздын кабыры, ахирети менин жоопкерчилигимде. Ушул нерсени көбүнчө унутуп коебуз да. Болду, мен кабыл кылдым дегенде биз ойлойбуз, болду, буну мен кийинтирем, ичирем, жедирем, болду, жашаттырам. Бирок аны ким акыретини курат? Ким аны тозоготунан сактайт? Ким аны кабырдагы чаян жыландардан сактайт? Ким аялынын диндүү болуусуна пикир кылат? Пайгамбар келбесе, мен барып сиздин аялыңызга айта албасам, же башкалар келип туруп айтпаса, себеби сиздин аялыңыз ал. Башкалар менен сүйлөшпөйт, башка эркектер менен. Кабыл кылдым дегенде мааниси, урматтуу туугандарым, мен ушул аялдын алдында, я Алла, сени күбө кылам, сага сөз беремин, ушул аялды кабыл кылдым, дүйнө жана ахиретинин бактылуулугуна мен жооптуумун. Дүйнөнү ахиретте бул кыйналбасын, азапталбасын. Көпчүлүгүбүз кандайбыз? Аялды алып алабыз, кулдай кылып туруп. Алганга чейин аялым, андан кийин катыным деп коелу эле. Алып алгандан кийин эмне кылдык? Жедирдик, ичирдик, аябай жакшы карадык мисалы. Машалла. Жакшы карадыңыз, жакшы кийинттиңиз, түрдүү тараптарга эс алдырдыңыз. Ушинтип жакшы карылык менен картайдыңыз. Анан улгайып калгандан кийин кемпириңиз тагдырда экен, дүйнөдөн өттү. Жуулду, жаназасын окудуңуз. Кабырга алып барып туруп койдуңуз. Анан кабырга салып, топуракты колуңуздан кагып, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Албетте бардыгыз Аллага гана таандыкпыз, Аллага гана кайтарып барабыз дедиңиз да, кемпириңизди кабырга таштап кетип калдыңыз. Бирок ушундай мамиле болду. Эми кемпирим, дүйнөдө мен сени жыргаттым, жакшы эс алдырдым, түрдүү жактарга барып эс алдык, ден соолугуңду жакшы карадым, эң жакшы парфюмдерди алып бердим. Дияр саваш дейбизби, да кандай нерселер бар, бардыгын кылдым, жакшы кийимдерди кийинтирдим. Бирок сени диндар кылган жокмун, эми кабырда жатып, жылан чаяндар менен азаптала бер. Кыяматка чыгып, тозокко түшүп азаптала бер деп басып кетип калдык да. Кыска убакытта 50 жыл жакшы карап койдук, бирок түбөлүгүнү бузуп койдук да. Түбөлүгүнү азапка салып койдук. Эркек кишинин мен кабыл кылдым деп никедеги айтып аткан сөзү дүйнө жана акыретине мен жооптуумун деген сөз. Ушул аялдын, ушул алып аткан кыздын дүйнө жана ахиретине мен жооп берем, я Алла. Болду, мен кабыл кылдым деген маселе. Нафака деп коет. Нафака дегени ошо аны каржылоо маселеси. Аны кийим кечеси, тамак ашсыз отуруп калбасын. Кийим кечесиз отуруп калбасын. Ооруп калса дары дармекке акча таппай калбасын. Ошол эркек кишинин мойнундагы жоопкерчилиги болуп эсептелет. Үйгө кирип келдиңиз. Үйгө кирсеңиз, үйдө тамак аш жок да. Балдарыңыз, кыздарыңыз ыйлап отурат. Үйдө тамак жок. Бирдеке алып келбейсиңби десе, акча жок деди. Сыртка чыкканга кийимибиз деле жок деди. Балдарың окууга барганга бут кийимдери деле жок деди.
Бираз жоопкерчилик ойгонобу ички дүйнөбүздө. Эркек башыбыз менен бираз жоопкерчилик ойгонот да турабы? Ай мен нафакасы, буларды каржылоо маселеси менин монун жоопкерчилигимде болчу. Мен эмнеге иштеп буларга акча табып, ушул муктаждыктарды мен бүтүрбөй жатамын деп жоопкерчилик ойгонот да. Бирок алымдар айтат, урматтуу туугандар, мындан дагы чоңураак биздин жоопкерчилигибиз бар. Кандай? Үйгө кирип келсеңиз, үйдөгүлөр намаз окубайт. Үйгө келсеңиз, аял бала чакаларыңыз алардын ички дүйнөсүнө текебердиги орундалып калган. Алардын ички дүйнөсүндө дүйнөгө сүйүү болуп, дүйнө мухаббаты болуп, дүйнөнүн кулу болуп калган, напстын кулу болуп калган, жалкоо болуп калган, сараң болуп калган, ташбор болуп калган, бири-бири менен душмандашып калган, тууганчылык мамилени үзүп койгон, кошунага жакшылык кылбай калган, динсиздик оорусу бар го. Үйгө келсеңиз, эгерде динсиздикти көрсөңүз, диндин өкүмү сакталбай жаткандыгын көрсөңүз, сизде көбүрөөк жоопкерчилик ойгонуш керек, тамак ашы жокто жоопкерчилик ойгонгондойчу. Себеби аларды кийинтирүү, тамак ашын берүү, дүйнөдөгү зарылчылыкты бүтүрүү тарабынан алгандагы сиздин жоопкерчилигиңиз. Ал эми аны диндар кылып, Алланын өкүмүнүн негизинде жашаттырып, ахиреттин азабынан сактоо, бул анын денесинин акысыны берүү милдетиңиз, жоопкерчилигиңиз. Дүйнөгө келген максатыны орундатуу тарабынан алгандагы жоопкерчилигиңиз. Зарылчылык башка, максат башка да туугандарым. Дараткана зарылчылык, үйдө жашайбыз. Эми бирөө даратканага келип, ошол жерде 24 саат болуп жашап алса кандай болот? Зарылчылыкты, муктаждыкты максаттай сезип алса болбойт да. Акылсыздык да. Ошондуктан урматтуу туугандар, нафака дегенде сиз менен биз бир гана шуну түшүнүп калат экенбиз, тамак аш берип койсом эле болду депчи. Кыямат кайым болгондо, Алланын алдында турганда, ошол жерде тараза коюлат. Аллага белгилүү кандай тараза. Адамдын амалдары, кылган кыймыл аракеттери тартылат. Кыймыл аракет тартылат десе, кээ бир адам таң калат экен. Кантип эле кылып аткан кыймыл аракеттер таразага кантип тартылат, кандай буга салмак берилет депчи. Мурда деле адамдар таң калат эле. 100 жыл мурун машинанын, унаанын жүрүп бараткан, мисалы, ылдамдуулугуну камерага түшүрүп койсо болот, тартып койсо болот десе, мисалы, таң калат эле да. Кантип эле ылдамдуулук тартылып калсын депчи, туурабы? Азыр тартылып атпайбы? Ошондой эле кыямат кайым болгондо Алла бардык нерсе кудуреттүү зат, адамдын амалдарын таразага коет. Ошол таразада билесизби, биринчи эмне нерсе коюлат? Кайсыл нерсе коюлат? Намазбы? Орозобу? Илимби? Соода сатыкпы? Кошуна менен болгон мамилеби? Эң биринчи кыямат кайым болгондо таразага коюла турган эркектин аялга кылган нафакасы биринчи коюлат экен да. Ошо каржылоо маселеси, үй бүлөңүздү кандай карадыңыз? Мына ошол биринчи коюлат экен. Ошондо чоң биздин жоопкерчилигибиз бул туугандар. Машалла, эркек киши өзү жүрөт ар жакта эле. Берекелүү болсун. Сауналап жүрөт, ашкаланап жүрөт. Өздөрүнүн ар кандай чогулуштары бар, чайы бар, ашы бар. Бирок үйдөгүлөргө даваттан берип коюп, Кудайдан болот, жөнөкөй болуш керекпиз, акырет үчүн иштеш керекпиз деп коюп, үйдөгүлөрдү эчтекеси калтырып койгондо, өзү ар жакта суйурмат көрүп жүрөт. Мындай болбойт, адилеттүү болуш керек туугандар. Адилеттүү болуш керек. Өзүңүзгө эмнени кийдирсеңиз, аялыңызга да ошондой деңгээлде кийинтириңиз. Өзүңүз эмнени жеп жаткан болсоңуз, аял бала чакаңызга да ошол нерсени жедириңиз. Өзүңүз кандай деңгээлде жүрсөңүз, аял бала чакаңызды да ошондой деңгээлге алып келиңиз. Нафака деп коет. Экинчиси эмне экен? Нафака маселеси бар экен. Демек, аял киши өзүнө, күйөөсүнө, балдарына жана үй бүлөдөгү биринин дагы тамак ашы, каржылоо маселесине аял киши жооптуу эмес. Кудай Таалам исламда аял кишини ушунчалык сый-урмат берген. Аял кишине өтө бир бийик даража берген да. Ал мисалы кыз болгон учурда жаңы төрөсү ата-энеге жоопкерчилик берип койгон. Ата-энеси караш керек. Анан турмушка чыга турган болсо, же болсо ата-энеси жок болсо, анда байкеси караш керек. Эгерде агасы кара албай кала турган болсо, анда мамлекет караш керек. Эгерде де турмушка чыга турган болсо, күйөөсү караш керек. Эгер эне болуп кала турган болсо, балдары караш керек. Аял затыны Аллах Таала ушундай бир алып бештеп, өтө сый-урмат, кадыр барк берип койгон да. Демек, аял киши үйдө финансовый жактан маселе баш оорутууга милдеттүү эмес экен негизинен аялчы. Эгерде бай болсо дагы дейт.
Аял бай болса дагы күйөөсүнү же балдарını бакканга милдеттүү эмес. Биздин сөзүбүздү туура түшүнүңүздөр. Мен азыр айтып атамын, мындай биз бир тараптуу экенбиз да, кыргыз эличи. Бирөөнүн баш кийимин алып кел десең, башын алып келип алат экенбиз да. Дүйнөнү кылба десең, бир отоло эле дүйнөнү таштап коет экенбиз. Дүйнө дагы керек десең, бир отоло дүйнөдөн чыкпай эле жатып алат экенбиз. Ошондой эле азыр мисалы күйөөнүн милдетин катуураак айтып атсам, кийин аял кишилер буну угуп алып, көрүп алып туруп, анан аялдарды күйөөңөрдөн талап кылып жүрбөгүлө, сен ушундай кылыш керек экенсиң, мен иштебейм, мен болду акча таппайм, мени багасың деп үйдө отуруп албайлы. Мен эркектерге тийиштүү айтып атам, түшүнүп атасыздар да, ар бир адам өз милдетин аткарсын деп атабыз. Эркектин дини айтылып атат азыр бул жерде. Эркек киши демек жалгыз үйдө, үй бүлөдө атасы, үй бүлөдөгү ата бул жоопкерчиликтүү болот үй бүлөсүнү багууда ислам дининде. Эгерде колунда жок болсо, иштеп, кесип кылып, үй бүлөсүнү, аялыны, балдарыны багуу бул биринчи анын мойнундагы милдет болуп саналат. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айткан: "Ар-риджалу каввамуна ала ниса бима фаддалаллаху ба'дахум ала ба'д ва бима анфaqu мин амвалихим." Эркек кишилер булар көзөмөлдөөчү болот. Үйдө көзөмөлдөөчү, үйдүн башчысы ким? Эркек киши болот. Бул ролду деле эгер алмаштырып кое турган болсок, аял башчы болуп, эркек экинчи орунга түшүп калган болсо, анда исламдан пайда көздөлгөн үй бүлөлүк пайдалар ишке ашпайт. Анда үй бүлө бузулат. Балдар кыздардын тарбияты да башкача кетет. Эркек киши эркек болуш керек. Эркек киши көзөмөлдөөчү болуш керек үйдөчү. Ар-риджал каввамун, каввам, яни көзөмөлдөөчү. Үйдүн тартибин тургузуучу. Бул эркек киши болот. Аялдардын үстүнөн. Эмне үчүн? Эки себептен. Биринчи, бима фаддалаллаху ба'дахум ала ба'д. Алла кебирини кебирине караганда артык кылып койгон. Алланын берген артыкчылыгы бар. Эркектерде аялдарга бербеген кебир артыкчылык бар, моюндаш керек. Мисалы азыр гендерное равенство деп, аял менен эркектер тең укуктуу деп, туура, Алланын алдында тең укуктабыз. Алланын алдында баарыбыз жооп беребиз. Бирок ар кимдин өзүнүн дини бар да, өзүнүн рамкасы бар да. Ислам дининде ар бир адамдын акысы айтылган, чеги да эле айтылган да. Чек бар ар бир нерсенин. Мисалы, бирөө дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, аза күтүү бар. Бирок анын деле чеги бар. 3 күндөн ашырбаңыз дейт, туурабы? Ар бир нерсеге рухсат, эң таза жашоо жана анын чеги деле баяндалган. Чектен чыкса адам бузулат. Ошондой эле тендиктин деле чеги бар. Мисалы, аял киши имам бола албайт. Аял киши казы бола албайт. Туурабы? Эркектерге өзгөчөлүк берип койгон биринчи. Экинчиден, ва бима анфaqu мин амвалихим, эркектердин өздөрүнүн байлыгынан сарптагандык себептен дейт. Демек, мындайча айтканда, эркек киши аялды каржылаш керек деген маселе. Анан албетте эркек киши үйдө отуруп алган болсо, аял иштеп үй бүлөнү багып аткан болсо, башкаруучулукту колдон алдырат да. Бирок ушуну деле түшүнүш керек, мындай мен буга баш ийбем деп мындай маселе жок. Үйдөчү кээ бирлер мисалы аялынын айтканын кылса, аларды подкаблучник деп коет экен, бу аялынын сөзүнө кирип кетти депчи. Кээ бир аялдар эркектерге баш ийбеш керек, аларга кул болбош керек деп күрөшүп алат экен да. Өткөндө бир үй бүлө айтат, ажырашып кетиптир. Ажырашып кеткенден кийин ананда ойлонуп көрсө, алар жаңы турмуш курган учурда эч бир насаат айта турган адам болгон эмес экен да. Насаат айтпаптыр. Чоң нерсеге биз кандай кылат? Көбүнчө эле той деп туруп мындай оюн зоокко эле көп көңүл буруп калабыз. Ал эмне дейт, бул эмне дейт, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп исрапкерчилик, акча тапмай, карызга алмай, тиякта 5 жылдап иштеп келип, Россияда ысык суукта простатит болуп, ар кандай болуп ооруп, бул жакка келип алып, анан кийин болгон бардыгына 3-4-5 күндүк нерсеге акчаны сарптап, кыскасы арман көп да, туурабы? Өзүбүз көлүп эле турабыз буну, билип турсак деле бирок ошондой эле кылып кетип атабыз. Адам акыл менен болуш керек, бирөөнү ээрчип алып туруп эле өзүбүздү кыйынчылыкка салыштын кажети жок да, анчалык исрапкорчулуктун кереги жок. Эми ошо үйлөнүүдө ушундай болуп калыптыр дейт. Үйлөндүк дейт. Катуу тойлор менен ушундай нерсе менен, бирок бир да насаат айткан адам болбоптур дейт. Кандай насаат болуптур? Менин уккан нерсем ушул болгон дейт. Досторум айткан, аялды башынан кармаш керек деген сөздү айтты эле дейт. Аялды башынан кармаш керек. Аялымды дейт узатып атып жеңелер айткан экен, барганда бош келбеңиз дептир да. Ушинтип эки оппозиция бири-бири менен тиреше бериптир да, келип алыпчы. Бири-бирине карама каршы туруп алып, бири-бирине каршы туруп алган. Анан ушинтип бири-бирибизге баш ийбеш керекпиз, мен буну башкарам, ал башкарылбаш керекмин деген, ушинтип олтуруп дейт, акыры үй бүлө чачырап кетти дейт да. Бул жерде урматтуу тууган, талаша турган бийлик жок үй бүлөдөчү. Талаша турган бийлик жок ал жерде.
Болгон эмне? Мурда аял киши жашоодогу өзүнүн жоопкерчилигини жалгыз жүргөн кыз болуп жоопкерчилигимди аткарам деп, эркек киши өзү жалгыз жүргөн жоопкерчилигин аткарам деп, эми экөө баш кошуп калдыбы, биригип калгандан кийин бири биринин жашоодогу милдетини аткарууга бири-бирине көмөктөшсүн. Мына ушул нике дегендин кыскача сөзү ушул мааниси. Эки адам баш кошкондон кийин кимдин кандай милдети бар? Мисалы, эркек киши кайсы жерде иштейт? Ал жерде кандай милдети бар? Үйдө кандай милдети бар? Коомчулукта кандай милдети бар? Ошо эркек киши милдетин аткарыш үчүн аял киши буга жардам берсин. Аял кишинин кандай милдети болсо, өз милдетин аткарыш үчүн үйдө башка жерде эркек киши буга жардам берсин. Бири-бирине баш ийип калды деген маселе жок ал жерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу ушундай эле. Пайгамбардын милдетин аткарыш үчүн пайгамбар жубайлары жардам берет эле. Дем берет эле. Аял киши кандай өзүнүн күйөөсүнө дем берет, эч бир дүйнөдө андай адам дем бере албайт. Устазы дагы, ата-энеси деле балага андай дем бере албайт. Аял киши эркек кишини кандай чөктүрүп жок кылып берет, жөндөмүнү жок кылат, эч бир адам аялдай кылып эркекти андай сындыра албайт да. Ошондон аялда өтө чоң күч бар. Дүйнө жүзүнө дүңгүрөтө турган, манасты манас кылган каникейде бекер айтылбайт. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Бардык эле адамдар, мыкты адамдар аял затынын себебинен келип чыгат. Бузукулуктун көпчүлүгү аял затынын себебинен келип чыгат. Ошондуктан үй бүлө маселесинде бири-бирибизге баш ийбейли, анан кийин мен буну башкара албайтамын, андай маселе жок. Бири-бириңизге жардамдашыңыз. Таавану алал бирри ва тaqwa. Жакшылыкта, такыбалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө дейт Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала. Демек, биз айтып жатканбыз, эркек кишинин жоопкерчилиги экен нафака, каржылоо маселеси. Башка жерде Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 233-аятында мындай деп кайрылган. Ва алал маулуди лаху ризкухунна ва кисватухунна бил ма'руф. Ва алал маулиди лаху. Аны үчүн төрөлгөн, мындайча айтканда ата, эркек киши. Эркек кишинин жоопкерчилигинде аялдарынын ырыскысы жана кийим кечеси жакшылык менен. Мындайча айтканда аларга кийим, кече күчүк жетсе эркек киши каралат, эркек кишинин абалына жараша, кандай байбы, кембагалбы, эркек кишинин абалына жараша ошо аялыны каржылоо маселеси эркек кишинин жоопкерчилигинде деп Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала милдеттендирип жатат. Жана аялга рухсат, эркек кишиге ошо нафакада шериктеш болсо болот. Бул кылганы ал аялдын өзү тараптан кылып аткан жакшылыгы болуп эсептелет, бирок милдет эмес. Эгер ал өзүнүн деле акчасы болсо, өзүнүн деле бюджети болсо, анда ошондон деле албетте үй бүлөгө сарптаса болот, сарпташ керек. Себеби бир үй бүлөсүз, бирок ал милдеттүү түрдө сөзсүз сарптасын деген милдеттендирүү жок. Жана ошондой эле эгерде эркек киши аялы муктаж болгон каржылоону бербей койсо, анда аялдын акысы бар, эркектин уруксатысыз эле билдирбестен эле өзүнө керектүү деңгээлде, бала чакасына керектүү деңгээлде алса боло берет күйөөсүнүн байлыгынан. Буга байланыштуу Хинда бинти Утба радиаллаху анха, Абу Суфьян радиаллаху анху, Абу Суфьян кийин исламды кабыл кылды, бир башында пайгамбарга каршы душман болчу. Ошо Абу Суфьяндын аялы Хинда бинти Утба. Ошол аял энебиз келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп сурады: "О Аллахтын элчиси, инна Абу Суфьян ражулун шахихун ла ю'тини мин нафакати ма якфини ва якфи банiyya илля ма ахадту мин малихи бигайри илми фа хал алайя фи залика мин жунах." О Аллахтын элчиси, чындыгында Абу Суфьян бир аз сараң адам деди. Сараңдыгы бар, үй бүлөгө эчтеке сарптабайт. Болбосо өзү өтө чоң саясатчы болгон. Көп ушундай эркектер көп да. Бизге көп аялдар келип арызданып калат, башка болот. Ушундай эркектер бар, көчөдө жүрсө карасаң ушундай бир пунктуальный, өтө бекем ушундай жүрөт, бирок үй бүлөсүнө келгенде өтө чоң сараңдык кылып коет да. Андай болбоңуздар туугандарым. Суранычы, андай болбойлу аракет кылайлы эркектер. Эркектер сиздин диниңизден, сиздин жакшылыгыңыздан, кулк мүнөзүңүздөн пайдаланууга эң укуктуу адамдар бул ата-энеңиз, аялыңыз, бала чакаңыз, бир туугандарыңыз. Сиздин жакшы мүнөзүңүздөн эң укуктуу ошолор пайдалансын.
Sizdin берешендигиңизден ошо үйдөгүлөр эң пайдалансın. Досторуңуз менен, башкалар менен жүргөндө ахлактуусуз, данышмандуусуз, сабырдуусуз, ар бир сөздү ойлонуп, жылмайып, жүрөк жылытып туруп сүйлөйсүз. Үйгө келгенде эле зөкүр болуп эле жатып каласыз. Бутты диванга асып коесуз, сумканы кирип эле папканы ыргытасыз, чарчап келдим деп. Андай болбойт туугандарым. Үйдөгүлөрүбүз эң укуктуу сиздин пайдаңызды көргөнгө. Мен көп айтам да, мечитке келгенде эркектер Алланын кулу болуп калабыз. Мечиттечи. Алла менин падышам, мен анын кулумун деп жүрөбүз да. Үйгө барганда тартип өзгөрүп кетет. Үйдө сиз падышасыз, үйдөгүлөр сиздин кулуңуз да. Ал жакта Алланын пендеси экендигибизди унутуп калабыз. Андай кылбайлы туугандар, каякта жүрбөйлү Алланын пендесибиз. Кайсыл жерде болбоңуз Алланын пендесибиз. Пендечиликти кылалы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дагы ушундай болчу. Ар бир нерсенин проблемасын өз жерине таштайт эле. Жумуштун проблемасын жумушка таштаңыз, үйгө аны көтөрүп келбеңиз. Мечитте болгон проблеманы үйгө көтөрүп келбеңиз. Ар бир жердин түйшүгүн, ызычуусун өз жерине калтырыңыз. Үйдүкүнү үйгө таштаңыз, жумушка көтөрүп барбаңыз. Үйгө тазаланып, жакшы ниет менен жылмайып, аялыңыздын алдында жакшы жолдош болуп, балдарыңызга, кыздарыңызга ата болуп, ата-энеңизге бала болуп бериңиз. Ал жакка кирип, жумушта болгон көңүл менен кабагыңызды түйрүп алып, жүзүңүздү кирпич кылып, кыш кылып алып, үйгө кирип келип, бардыгына нааразы, мен бүгүн ушундай болду, менин көңүлүм жок деп аларга күчүбүздү алардан чыгарбайлы. Көтөрүмдүү бололу. Жута билип үйрөнөлү. Эркек бололу, чыныгы эркек бололу. Лукман Хаким айтат эле: "Янбаги лир-раджили айякуна фи ахлихи", эркек кишиге дейт, лайыктуу болот үйүнө келгенде жаш баладай болсун дейт да. Сыртка чыкканда эркек болсун дейт. Үйдө жумшак жаш бала кандай? Эч кимге таарынбайт. Ар нерсеге кийлигише бербейт, аркасынан сайла бербейт. Эмнеге деп майда чүйдө нерсеге аралаша бербейт. Көз жумуп коет, билген нерсени билбегендей, көргөн нерсени көрмөмүшкө алып. Үйдө урматтуугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйгө келген учурда өзүнүн баардык кайсы погондору болсо, погонду чечип жөнөкөй адам болуп кирет эле. Үйгө пайгамбардай болуп алып кирбейт эле. Мисалы, Азирет Айша энебизден дагы сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйдө кандай эле десе айтат: "Кана фи михнат ахлихи", үйгө келгенде өзү үй бүлөнүн жумушун кылып кете берет эле, бирок азан айтылганда намазга чыгат эле. Дин кызматында өз жоопкерчилигинде бекем, бирок үйгө киргенде кадимкидей бир үй бүлөнүн бир мүчөсү, жөнөкөй бир мүчөсү. Аялдын алдында ойноп берет. Аялга ал жака, мисалы, сиз эгерде военный болуп иштесеңиз, командир болсоңуз, аялыңызга командирдин кереги жок да. Командирди эмне кылат? Аялыңызга жолдош керек. Ага күйөө керек, эр керек агачы. Сүйүүсүнү билдире ала турган, жашоосунун кыйынчылыгын, турмушун айтып бере ала турган, көңүлүнү мындай ача турган, бир гүлпүл көтөрүп келип, бир белек кыла турган, свиданияга чакырып бир жака алып барып көңүлүнү көтөрө турган. Ага ушундай эр керек, агачы, эр керек. Эгерде эр болуп бере албай аткан болсоңуз, башка жактан издейт анан. Өзүңүздөн башканы айыптабаңыз кийин. Пайгамбарыбыз ошол тартипти көрсөткөн. Үйгө барганда башка түйшүктөрдүн баарын таштап туруп, жөнөкөй болуп үйгө кириңиз. Балдарыңыздын деңгээлине түшүп, ошолор менен ойноңуз. Аларды мындай жаш бала деп коебуз да, бирдек айтып бергиси келип атат. Бирок ошо бала бакчада болгон окуясы, мектепте болгон окуясы аны үчүн өтө чоң нерсе. Анын дүйнөсү ошол. Дүйнө таанымал ошончолук аныкы. Аны угуп коелу, сүйлөшүп коелу. Жок дегенде балдарыңызга ат болуп бериңизчи. Атам келет дебесе деле, атым качан келет экен деп күтүп турсун. Кирип келип эле телефон карматып койбостон. Урматтуу туугандар, алымдар мурда оюнчуктар чыккан учурда оюнчукка каршы болгон. Ата энесинин мээрими эмес, ушул оюнчук менен чоңоюп калбасын балдар деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү неберелерин, балдарын өзү ойнотот эле. Ошончо чоң жоопкерчилик менен туруп дагы. Ошондон келиңиздер, иншалла, үйдө эркек эркектей болсун. Үйдө эркек эркекте бишне түшүнүп калганбызда, тактыда отурган бир падышаны түшүнөбүз. Тактыдан түшүп бериңиз. Тактыдан түшүңүз. Үйдө жөнөкөй болуңуз. Пайгамбарыбыз үй бүлөнүн, өзүнүн үй бүлөсүнүн азык ашыны, соодасыны өзү кылат эле, базарга өзү барат болчу. Үй шыпырган пайгамбарыбыз, пайгамбар башы менен.
Үйдөгүлөр кылган кызматты тамак кылып атса тамак жасап беришип, кир жууп аткан болсо кир жуушуп берип, жөнөкөйчүлүккө келели. Жөнөкөй болсоңуз бардык адам сизге тартылат. Bir адамдын 99 жакшы мүнөзү бар, бирок текебердиги боло турган болсо, ошо бир текебердиги бардык мүнөзүнө жабып коет. Bir адамдын 99 жаман мүнөзү бар, бир жакшылыгы, кичпейилдүүлүгү бар, ошо кичпейилдүүлүгү 99 жаман мүнөзүнү кооздоп чыгарып берип коет. Ошондой кичпейилдүү бололу, ийимдүү бололу. Бардык нерсе убактылуу. Ата-энебиз биздин алдыбызда убактылуу. Бала чакабыз биздин алдыбызда убактылуу. Кызыңыз жаш кыз болуп турат, убактылуу. Эртең эле бир капастан чыккан куштай болуп туруп учуп чыгып кетет, башка үй бүлөгө кетип калат. Үйүндө да деп эртең сүйлөп каласыз. Рухсат алса келеттир деп сүйлөп каласыз. Эртең эле элиңизден чыгып кетет, мээримиңизден, кучагыңыздан чыгып кетип кала турган күн келет. Эртең эле балаңыз чоңоюп дүңгүрөп калат, карап уже жаштыгыны карап элестетип каласыз, бирок жаштыгы жок болуп кетет. Ата-энеңиз алдыңызда улгайып, азыр кызматка муктаж болуп турганы менен, бирок эртеңки бир күн келет, алардын карааны таппай каласыз. Бардык нерсе дүйнөдө убактылуу болот. Убактылуу дүйнөдө өзүбүз деле убактылуубуз. Бир күн келет, биз деле бардыгын таштап кете турган күн келет. Ошондон келиңиздер, иншалла, ар бир өзүнүн учуру бар. Ата-энеге кызмат кыла турган учуру бар. Балдар менен, кыздар менен ойной турган өзүнүн учуру бар. Ошолорго да иншалла убакыт берели, бир эле дүйнө деп эле, акча деп эле, ошонун күйүтү менен, ошонун аркасында кул болуп жүрүп жашообуз өтүп кетпесин. Дүйнө үчүн биз жаралган эмеспиз. Дүйнө биз үчүн жаралган, туугандар. Дүйнө сиз менен биздин кызматыбыз үчүн жаралган, биздин кажетибиз катары жаралган. Бирок дүйнөгө кулчулук кылыш үчүн сиз менен биз келген жокпуз бул дүйнөгө.